Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 31 июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген шаардын тынч сонун району болуп эсептелген резиденцияда жайгашкан мына ушул жаңы новостройка домдон сатыла турган 4 комнаталуу квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Бул сатылуучу квартира көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Сөп дегенде жайгашкан району өтө сонун тынч райондордун бири. Мен турган жер бул резиденция, Ленина көчөсүнүн боюнда турам. Сатылуучу квартирабыз ушул жаңы новостройка домдо туугандар. Мына жакта көрүп атасыздарбы? Буман деген курулуш компания курган жаңы новостройка домдордун бири экен. Азыркы учурда кадимгидей бүткөрүлгөн, ремонтко деле уруксат берилген экен. Эгерде квартираны ала турган болсоңуздар, каалагандай ремонт кылып, уже кирип ремонт кылып жашай берсеңиздер болот. Адреси болсо Ленина 78, бул домдун адреси туугандар. Домдун аталышы болсо Sky House кен туугандар. Ленина 78 адресинде жайгашкан. Бул жака бир аз эле жүрүп барсаңыздар, спецбольница, Юго-Восток, Төлөйкөн тарапка карап чыгып кетсеңиздер болот. Бул жактан мэрия, площадь тараптан келсеңиздер болот. Локациясы өтө сонун. Сатылуучу квартирабыз туугандар ортоңку подъездде 5-кабатта. Анан 1-2 кабаты торговый центр болот экен туугандар. Сатылуучу квартирабыз 5-кабатта жайгашкан. Анан ал жакта 2 лифт кызматта, Кудай буйрса жакынкы күндөрдө орнотулат. 2 лифт менен чыгып эле солго буруласыздар. Анан туугандар эң эле жакшы жери бул 5-кабатта туугандар 3 эле квартира жайгашкан туугандар. Тынч, сонун жашайсыздар. Сатылуучу квартирабыз мына ушул жакта өз эле жайгашкан. Мына жанында квартиралар деле жок. Бул жака бурулсаңыздар, мына жерде соседиңиздер 2 квартира жайгашкан. 5-кабатта 3 эле квартира болот экен. Ушуну да жакшылап эске алып коюңуздар, тынч сонун болот. Анан мына коридорлорун деле көрүп атасыздар, бүткөрүлгөн. Дагы бир плюс жери уже ремонтко берилген экен туугандар. Квартираны ала турган болсоңуздар, келип каалаганда ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Тех паспорту болсо жакынкы күндөрдө берилет экен туугандар. Анан дагы бир плюс жери, бул жерде азыр ээси түшүндүрүп берди. Мына жакта квартира жок да башка, бир эле сатылуучу квартира жайгашкан. Кийин мына жерде мындай тосуп, бирон эшик орнотуп алсаңыздар дагы болот. Бирон эшикти ачып, ушул жака кирип келе бересиздер. Мына жер ошондо бир бош орундук болуп калат. Бул жака коляска, велосипедиңиздерди коюп койсоңуздар болот. Плюс тынч дагы болот туугандар. Эми вариантым ушундай, мына жердеги эшик жасатып, ушул жактан ачып, анан квартирага кирип барсаңыздар болот. 4 комнаталуу квартира 5-кабатта жайгашкан. Жалпы аянты туугандар 144-15 квадрат метр, өтө кеңири. Мына бирон эшик орнотулган, мына жерде күзгүсү дагы бар. Анан квартиранын ичи кумшубак болгон, электромонтаждары бүткөрүлгөн, айнек терезелери деле коюлган. Алып, кирип, ремонт кылып жашай берсеңиздер болот. Мына туугандар, квартирага киргениңизде да ушундай, мына жагы так. Ажалканасы болуп калат, байкап атасыздарбы? Анан азыркы учурда бир аз мындай караңгы болуп турат, кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Бул жагы душ. Анан бул жака мындай түз кирсеңиздер, коридору, каалаган бөлмөңүздөргө кысылбай кирип бара бересиздер. Жалпы аянтын айттым, 144-15 квадрат метр. Мына мисалы бул биринчи бөлмөсү болуп калат. Кухня. Условияларына келе турган болсок туугандар, суу свет бар, центральный отопление киргизилген. Өзүнүн центральный отоплениясы бар, билесиздер. Анан мына жакта болсо природный газ деле кирген туугандар. Бул ошондо кухня. Өтө кеңири. Канализациянын турбалары деле мына көрүнүп турат. Анан мына бул эшик менен мындай кирсеңиздер эле бул жагы болсо зал болуп калат. Сквозной квартира, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Мына жакка өтсөңүздөр бул зал өтө кеңири экен. Караңыздар. Отоплениянын түтүкчөлөрү деле чыгарылган, кийин батарейканы орнотуп алсаңыздар эле болду. Анан туугандар, мына жерден Ак Бура дарыясы дагы көрүнүп турат. Жакындатып көргөзүп коеюн. Абасы таза, тынч, сонун район. Себеп дегенде сатылуучу квартирабыз Ак Буранын эле боюнда жайгашкан. Так, азыр 2 бөлмөсүн көргөзүп бердим. Анан мына жака мындай түз жүрсөңүздөр, бул дагы бир бөлмөсү, спальня кылып алсаңыздар болот. Мына отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган, айнек терезелери коюлган. Бул жагы болсо резиденция туугандар. Төлөйкөн айылы, Юго-Восток, бүт бардыгы ушул жерден көрүнүп турат. Шаарга деле жакын, 5 мүнөттө жетип каласыздар. Бул ошондо спальня кыла турган болсоңуздар, мына кладовкасы же санузели. Варианты көп. Санузел кыласыздар же кладовка кыласыздар. Ал жагынан өзүңүздөр билесиздер.
Мындай оңго бурулсаңыздар, бул менимче детский. Отоплениянын түтүкчөлөрү бар. Мына кондиционер кое турган дагы жайы бар экен. Мына туугандар, бул жагы ошондо менимче детский. Бул жагы кладовка. Кийим, бук кийим бүт бардыгын ушул жака коюп илип коесуздар. Бул жагы болсо санузел дагы, бир санузел экен. Мына ушундай. Анан туугандар 5-кабатта жайгашкан. Өтө сонун. Мына ушундай. Азыркы учурда дагы кээ бир квартиралар кирип уже ремонт кылып аткан учур экен. Андыктан сиздер деле ала турган болсоңуздар, алып ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Мына туугандар, дагы бул бир бөлмөсү. Санузели болуп калат. Бул жагы туугандар 4-чү бөлмөсү. Жалпысынан 4 комната плюс кухня. Ошондо 5 комната болуп калат. Анан мына жагында лоджиясы дагы бар экен. Отоплениянын батарейкалары коюп алсаңыздар эле болду. Отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган. Анан туугандар, мына жерден караңыздар. Акбура дарыясы дагы көрүнүп турат. Кийин кечке маал чыгып, сейилдеп кайра кирсеңиздер болот. Так. Кандай маалымат берсек? Документтери таап экен. Бул жерде эйси деле айтат. Жакынкы күндөрдө техпаспорту тапшырылат. Ала турган адамга сразу өткөрүп берем, биринчи эйси болуп калат деп түшүндүрүп берди. Эми туугандар, ушул 4 комнаталуу сонун престижный квартиранын баасын айтайын. Квадрат метри 144, 15 квадрат метр. Ар бир квадрат метр болсо $880 бааланды. Анан албетте эле кеми болот. Өзүнө чаласыздар, келесиздер, дагы да бир көрүп маалымат аласыздар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун, тынч резиденцияда жайгашкан сатылуучу 4 комнаталуу квартираны колдон чарбаңыздар. Эми жаңы дом туугандар. Бардыгы жаңы, биринчи эйси болосуз. Өтө сонун болот. Мына пусо экен, тим более каалагандай чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша ремонт кылып, кирип жашай бересиздер. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Мына мен дагы квартирадан чыгып кеттим. Колдон чарбаңыздар, сонун квартира экен.